государственный контролдогу очередь кош эми. Автобуста отурдум. Автобуста билет баасы 5000 дон, где-то 15 сом тегереги болот, 16-20 сомго жетпеген акча. Ошол эле хостелге кетем. Хошимин Малайзияда ысыгыраак экен. 32-33 көрсөтүп аткан, эми азыр кеч болуп калды, саат 5 болду. Салкындап калганына байланыштуу, мына салкын көрүнүп атат, бирок ысык аябай. Бул шаарга мен келип көргөн нерсе, тамак аш бүт нерсе арзан өзү. Эң жашоого ыңгайлуу өлкөлөрдүн бири да, мен жактырган өлкөлөрдүн бири. Бул жерде байкты арендага алсаң да арзан, жаткан жериң да арзан, жегениң, ичкениң баардыгы арзан. Автобустан келип эми хостелди издеп кетип атам, өзүмдүн любимый көчөлөрүндөн. Мына ушуну көчө деп коет. Ушул жерде мен башка эле бир кварталга өтөм азыр ушул жерде. Адашпай этпей эле. Мактанып атасыз, тупикке келип калбасам болот. Ушундай болот экен да, тупикте камалып калчу болдум го. Аркага кетип жүрмөсөм болду, бели жол таппай калдым. О, батышалы. Әлі шоғын көшеге чыктым. Сайгондун көчөлөрүнө прогулкага чыктым. Погода жагымдуу, 30-31 градус. Бул мектептин жадан өтүп өтүшүп окуучулар абдан көп го. Күндүзү чыккан өтө ысык болот. Андыктан күн салкындаганда чыкканыбыз бир аз оңойраак. Окуучулар оң жагыбызда мектеп турбай эле формачандар көбөйүп кетти. Курсак ачты, жаңы эле 100 000 донго чач алдырдым, бир аз кымбат болуп калды. 100 000 дон деген $4. $4 биздин сомго где-то 350 сом. Вьетнам үчүн өтө эле чоң акча бул. Мен алып коюшту, чачым ысый болуп, жууган да жокмун, чачымды чач болуп жүргөн болуш керекмин. Эми тамактанышыбыз керек. Тамактаныш бул жакта бир проблема, себеби кайсы жерден тамак жейсиң, ошону табыш керек. Көчөдө жүрөм азыр, башым оогон жакка басып коюп. Көздөгөн деле максат жок, кайсы жакка барам, кайсы жакка барбайм. Дагы деле өзүмө не жер ичинде таппай жүрөм, билбей. Башым айланып кебап жесемби, же нан жесемби түшүнбөй жатат. Окшогондор жесемби же. Вьетнамда свининаны аябай көп жешет. Свининаны жакшы жешет. Бул жерде 80-90% еттин бардыгы свининада, чучкон эти. Бутерброд жесем, бутерброд бар бул жерде.
Жұмыртқа менен вегетарианский болуп калат, ошондо эт жок. Svetofор жашыл күйдү. Ошону көтөрө албай айлашып калдык деп. Телефон ушундай болду. Thank you. Thank you. Баягы эле өзүм любимая рубрикам Seafood Денис тамактары, бирок мен буну жей албайм. Жеген эмесмин. Мага алыстан караган эле кызыктуу. Таспал болбойт. Жасаган жериме жакындап калдым. Мага окшогон зазы балалары бар. Кафеге чакырат деп, ошондой кыздар. Прогулкага чыктым. Движение түгөн эмес, бирок бул жердин жакшысы Индияда айырмаланып сигнал басышпайт экен көбү. Индияда жөн эле себепсиз эле баса беришет. Кечке маала салкындап калды, ошого да чыгып басып жүрөм. Күндүзү көчөгө чыккан жок. Чыгып бир тамактанып келгем. Азыр да усага чыктым. Көрөбүз эмне болуп атат. Азыр карта менен бир стрит фуд деген жерге баратам. Стрит фуд кайсы жеринде экен? Мен ушул жерден өтсөм барат экен. Ушул жерден басыш керек экен. Вьетнамда 100 миллиондон ашык адам жашайт өзү. Көпчүлүгү ушу түштүк жагында. Ханой түндүгүндө адамдар мынчалык көп эмес. Так что бул жактан место табыш деле оңой эмес. Жашоо анан негизи эле арзан. Жашоо абдан жагымдуу бул жерде жашаган. Тамак аш, жатакана бүт нерсе арзан. Ошондуктан дагы көбүнчө программисттер, удаленно иштегендер, дистанционно иштегендер Вьетнамга келишет. Түштүк Азиядагы эң эле жагымдуу өлкөлөрдүн бири болуп эсептелсе керек. Бүгүн хостелде жатып алып ойлондум, ошо Камбоджага барып келсем автобус менен деп. Ошону барып келсем деле болот ошол жака. Туристтер көп. Бuyakta юбкаларын кийген бул индустар дагы эле жүргөн турбайбы. Юбкалар чечпей коюшту ушулар. Кооз экен, жакшы да. Өзүнчө эле сайгонский неме бар. Times Square. Yarmarkasına geldim abi. Тамак жегени. Жакшылап кандайын эми, не жейм, не жебейм. Мен айланып көрөйүн эле. Баалары, в принципе, жакшы эле экен.
Hi. Number 32. Just this one, you will. Nhớ cho con kia rồi. And one beer. Yeah. Вьетнамдардың улуттук шорполору. Бұл жерде аз балық менен алдым. That's it. I will ring for you. I will buy and ring for you. Where is it? Sit. Okay. Koptu tamamında geldi. Бұл жерде Вьетнамда ушундай суп берет, суунун ордуна, чайдын ордуна ушундай суу ичет, ошол менен. Балканы кармаган уже бир жылдан бери унутуп деле калып, үйрөнүп калган. Нан жок жаман болуп атат да. Кийиз эмес, наны жоктан калабыз. Sakit kekal. Tim karttan açıp messan da postoga keteyин. Postoga barады дагы бир кызыктуу жерден өтүп баратам. Бул жер ярмарка, базар, Дентан деп коюп, ушундай бир аталышы менен ярмарка, базар. Бул жерде көбүнчө туристтер эле алса керек бул жерде. Ошону байкашымча бар эле туристтер. Ben aylanıp öteyim. Sống của một cộng đồng rộng lớn hơn. Chính môi trường sản sinh ra nó chính là một nội dung đã được cam kết của quốc gia có di sản được công nhận. Để được ca tài tử được bảo tồn một cách hiệu quả và tiếp tục phát triển bền vững, thời gian qua, năm 2013, kể từ ngày UNESCO chính thức ghi danh nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ của Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể. Magazindeki bağlar menен tanıştırıp berem. Kadimki magazin. Qanday ekan, banandın 3 çoğun banan var ekan, baası 21.000 dong deydi. Бұл деген где-то 60 dong. Şunu su alayım. 100 жана көшөдөн алсак 12 дейт, 35 сом. 35 сом екен. Банан алайын деген, бирок банан 21.
60 сом болса ай бири 20 сомдон айланганда кымбат эле болуп калат экен Вьетнам үчүн. Андыктан андан баштатабыз. Азыр көчөдө өтүп бара жатып кызыктуу магазин көрүп калдым. Пуш дейт, мен сүйүктүү магазиндеринен экен. Hello. Канаки мен тандаган сүйүктүү кимдер бар экен? Оюнчуктан экен, бу жакта менин досум бар го. Бардыгы тааныштарым экен. Колду ала албайм бирок. Таң жеримден алыш керек экен. Мен сүйүктүү Нарутолорум жок го. Мына Нарутолор бу жакта экен. Кызыктырат го, 790 дейт го. Балалар кымбат экен. 780. Бул акчага бул жакта жашайм да. Ошону эсептеп кое бергиле.